Кандай жумуш кылбайын, оюм ар жакка чачырап, оюмду топтой албай, эмне кылайын дейт. Намазда ошого ниет кылабыз. Эгер чачырай берсе, намаздагы эки жакка бурулуп, түкөндөн кийин сол жакка аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп туруп, мындай түкүрүп коебуз. Анан адам ойду алек кылыш керек бир нерсе менен. Эгерде ун чыкпай койсоң, башка нерсе кирип кетет да. Огородко чөбөк экпей койсоң, чөп чыгып кетет. Чөбөк эксең, чөп чыкпайт. Ошол сыяктуу эле мээни аракет кылыш керек. Канткенде бактылуу болом, канткенде сүннөт менен дин менен жашайм деген пикирди киргизсең, кирет. Же болбосо канткенде мен ошол бизнесимди өнүктүрүп, дагы чоң бизнес болом. Ыраазы болуп аз нерсеге. Жашооң азга каниет кыл. Бирок бул деген аз мындай байлыгын көбөйтпө деген сөз эмес. Сенин байлыгыңа көп адамдардын муктаждыгы бар. Мечит бар, медресе бар, оорукана бар, кыйналып аткандар бар, билим алып көп адамдарга керек болот. Ошон үчүн сен дагы көбөйүшүң керек. Ошого ыраазы болбо, дагы нарака аракет кыл деген сөз. Эске салуу начар, тез эле жаттаган. Мен да унутуп калам жаттаган. Мен да эске салуу аябай начар. Бирок көп окусаңыз жакшы иншалла. Анан адам күнөө иш кылбаса, эси көп болот. Мен ушу күнөө иш көп кылып коем деп ойлоп калам өзүмчө. Күнөө көп кылган адам эсинен көп чыгат. Астагфируллах, астагфируллах.